Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Альфа түзүмүнүн жоокери Үсөнбек Ниязбековду өлтүргөн деп шектелген адам кармалды. Бул маалыматты Азаттыкка жабырлануучу тараптын жактоочусу Кайрат Загибаев тастыктады. Айрым массалык маалымат каражаттары күч тармагындагы жеке булактарына таянып, Ниязбековду өзүнүн куралы менен атылганын, шектүү УКМКнын тергөө абагына киргизилгенин жазышты. Атайын кызмат бул ишти Ички иштер министрлиги тергеп жатканын билдирди. Ал эми Ички иштер министрлиги бул боюнча кийинчерээк маалымат берилерин кабарлады. 1990 майда Марын областына караштуу Марын районунун Каракты өрөөнүн Лахов айылында болгон. Лахов айылында 9-чу класска чейин окуган. Тогуздан кийин Марын шаарына техникумда окуган. Окуп бүткөндөн кийин армияга барган. 2008-жылы армияга чакыртылган. Ал жакта